акыбызды толук бербей жатат деп арызданып чыккан. 1 сом карыз эмеспиз. Атастройдун жазган катында бизден 1 сом да сураган жок. Кошумча жумуштар кылганбыз. Ошо кошумча жумуштардын акчасы төлөнбөй жатат. Өзүнүн негизги жумушун бүтүрбөсө анан кошумча жумушту каяктан бүтүрөт? Биз барган маалда общий жумуштун бир 30% жасалган болчу. Мунага кол коюп берсең, андан сага биз доп соглашение түзүп беребиз деп. Тигинин бузуп койгон иштерин кайра оңдоп жасаганга 47 миң сом которуп берет. Баштаган бойдон таштап коюшкан да. Коридорлор кошуп берип атат. Мунуларды кафе кылгыла деп туруп. Булар сметада жок болчу. Эшиктерден, потолоктордон суу аракты сууну кое бергендечи. Анан кафелерди кайра бусту. Полтора музык кирип мактарга забит айтып калган да. Эки турбаны чыгарып коюп туруп, заглушка койбой кетишиптир. Кээ бирлеринин суу атып атат, ачканда. Аны уже алар өздөрү Ал жерде деген кеминде бир 500 бала окуйт. Мектеп өз учурунда ачылбай сырыф болду. Укук органдарына кайрылдыңыз беле же башка болбоду беле? биз биринчи медиага кайрыла алдык. Аркасынан суу аккан жерин бүгүнкү күнгө чейин башкага биз акча каражат коротуп жасатып атабыз. Атастрой групптун жетекчисин башка бирөөлөр менимче пайдаланып. Амансыздар көрөрмандар. Жакында эле Сапат билим берүү мекемесинин региондордогу 7 лицейин оңдоп түзөөдөн өткөргөн Атастрой групп подрядчы компаниянын жетекчилиги акыбызды толук бербей жатат деп кээ бир медиаларга арызданып чыккан. Бирок экинчи тарап муну төгүндөп, подрядчыга 1 сом дагы карыз эместигин айтууда. Тескерисинче жумушту убагында бүтүрбөй, чала була сапатсыз жасаса да, ишине жараша төлөп бергенин билдирди. Атастрой компаниясына биз бүгүнкү күндө 1 сом дагы акча карыз эмеспиз. 7 мектеп үчүн бардыгын бириктиргенде 146 миллион сом болгон бир келишим түзүлгөн. Келишимдин алкагында ремонт иштери 25 август 25 жылга чейин бүтүп, 1 сентябрга чейин жууп тазаланып, 1 сентябрда мектеп ачылыш керек болчу. Бирок келишимдеги мөөнөт сакталган эмес, 25 эмес, даже 1 сентябрдагы 4 мектебибизде ремонт иштери бүткөн эмес, дагы ачылган эмес. Биз бир жума онлайн окуганга туура келген дагы 4 мектепти 8 сентябрда ачканбыз. Биз 8 сентябрга ачыш үчүн кошумча башка компанияны чакырып, курулуш иштерин жүргүзүүгө. Ошолор барып, анан күнү түнү иштеп, анан бизге 8 сентябрда ачып берген да. Бул Атастрой групп убагында бүтүрө албай калды, эмне болду? Убагында бүтүрө албай эмес, даже баштаган бойдон таштап коюшкан да. Булардын курулуштары жок, ушундай болгон. Башка компания күнү түнү иштеп атып, 8 сентябрда мектепти ачкандагы, бирок толуктуу түрдө ноябрга чейин ремонт иштери болгон. Окуучулар жок кезде, окуучулар окуу процессине тоскоолдук жаратпай, ушундай иштер жүрүп отуруп, мына ноябрга чейин алардын туура эмес жасаган иштерин кайрадан бузуп, оңдоп, түздөп отуруп, ноябрга чейин жүргөн. Булардан биринчи эле күнү чыкканда, ал эки журналистти чакырып бияктан таанышкам. Экөө Арабаеванын студенти 3-курсунун. Анан көрүп эле түшүнгөм, иш тажрыйбалары жок, ошол себептен түшүндүрүп айткан. Биз деген эң чоң билим берүү мекемесибиз. Жөнөкөй эле Кыргызстандык эмес, эки мамлекеттин ортосунан түзүлгөн билим берүү мекемеси. Бизге айткан жаман сөздөр башка мамлекетке дагы тиет. Эки мамлекеттин ортосундагы бир бүлүк сала турган иштерди жасап койдуңар. Сиздер деген биздин талабыбыз бул видео материалыңарды өчүргүлө дагы объективно. Бизди дагы аларды да угуп бир ортодон бир жакшынакай видео материал жасагыла деп айткам. Эгерде биз айткан талапка макул болсоңор, биз эч кандай силерге жаман иш кылбайбыз дегенбиз. Биз айткан талаптарды аткарбасаңар же биз берген материалдарды чыгарбасаңар, сөзсүз түрдө биз мыйзамдуу укугубузду коргоого кудуретибиз жетет. Биз эле эмес, бул жерде Түркия мамлекетинин жарандарын аталды, эки мамлекеттин ортосуна бүлүк салынды. Биздин мектептерде ал жерде канча деген окуучу бар, ата эне бар. Алардын баарына мындай моралдык зыян келди да. Анан моралдык зыян келди, буга чейин материалдык келген чыгымдарды биз көз чумуп койгонбуз. Таластагы Мээрим жана Манас ата лицейлеринде калган жумуштарды КН Group фирмасы барып бүтүргөн.
Компаниянын прорабы 28 августта барган учурда мектептерде 30% гана иш жасалганына күбө болушканын айтты. Биз барган маалда фото видео фиксацияларыбыз бар кылганбыз. Общий жумуштун бир 30% жасалган болчу. Жалпы жумда 30% элеби? Жалпы жумуштун 30%. Эмнелер дегенде бул мектептин ичинде биринчи основной чоң корпусу бар. 3 этаж зданиясы бар. Анын ичинде кафель жумуштары жасалган. Бир 30%. Основной коридорлору коюлган кафелдери. Санузелдери 1-2 санузел жарым-жартылай бүткөн болчу. Сантехника жумуштары толук бүтө элек болчу. Электромонтаж жумуштары вообще жасалган эмес болчу. Краскасы бир 3-пү, 4-пү кабинети жасалган. Биз барганда биринчи очередь основной упорду мектебине бердик. Себеби дегенде мектепти ачыш керек. Краскасын, сантехникасын, электрикасын, санузелдерин, кафелдерин коюп баштадык. Андан кийин буларда общежитиясы болгон. Общежитиясынын краскасы почти бүтөйүн деп калган, бирок калды эле толук эмес эле. Коридорлордун кафелдери коюлган, бирок общежитиясы 3 этаж, ар бир этажда 4төн болгондо, 4-чү этаждын үстүнкү этажында 2 болчу. 4, 8, 16, 18. 4, 8, 16, 18 санузелы болгон. Ал жагынын сантехникасы бүтө элек болчу. Стяжкасы куюла элек. Чашагендер коюлган, бирок алардын баары биз башына переделка кылганбыз. Сантехникасын жасаганбыз, электромонтажын жасаганбыз, кафелин жасадык. Пластиктүү эшиктерин алмаштырыш керек эле, эскилерин эле тактык. Себеби дегенде бизде убакыт жок болчу жасаганы. Ручкаларын оңдоп, петляларын алмаштырып, аларын жасадык. Плюс ал жерде мусор толтуруп болчу. Канча деген КамАЗ мусорлар чыкты, канча материал келди. Ошонун баары жогу 29 августтан 8 сентябрга чейин жасалды. 146 миллион сомго келишим түзүлүптүр. Анан сиздер канча сумма төлөп бердиңиздер бул Атастрой группка? Биз келишимдин негизинде жасалган иштерди кабыл алып, 28 августка чейин биз ага 123 миллион сом төлөп бериптирбиз. Андан кийин толуктуу түрдө кабыл алгандан кийин кошуп жыйынтыгында 132 миллион сом төлөп бердик. Башка толуктуу түрдө жасалбаган иштер бизге бүгүнкү күндө өткөрүлүп берилет. Эгерде өткөрүлүп берилген болсо, кабыл алуу акция түзүлгөн болсо, биз бир да күн кечиктербестен төлөп берүүгө даяр болчубуз. Бирок бүгүнкү күндө толуктуу түрдө жасалбаган иштер калып кеткен. Ал эми Атастрой групп компаниясынын директору 176 миллион сомдук жумуш жасадым деп, дагы 44 миллион сом төлөп беришин талап кылууда. Биз могу жерде эсептеп чыктык. Эки тараптуу иштешкенде Азамат Акматов менен ар бир лицейге барганда. Ошол жерге биз алардын эсептеген объем менен сверка кылдык. Сверка кылганда булар Азамат Акматов жиберет. Ар бир лицейге барып туруп көрүп чыгабыз, эсептеп чыгабыз. Андан кийин булар келет дагы Турцияда инженерлерге жиберет. Турцияда инженерлер бизге өздөрү АВР түзүп берет. Өзү негизи АВРди биз түзүп беришибиз керек да, жумушчулар. Алар келип туруп ошол АВРге карап текшериш керек да. Булардын түзгөн АВРи бизге колубузга берип туруп, өздөрү түзүп, өздөрү правасын бизге эме кылып атат да. Условия түзүп. Ошондо канча сумма кабылды? Сиз 44 азыр миллион. дагы 44 миллион жеткенсиз. Жалпы сумма ошондо 131 миллион, могу 132, 44 болгондо ошондо 176. 176 миллион. Жалпы сумма 176 миллиондо атасыз, 688.757 сом. Кошумча жумуштарды кылганбыз. Ошо кошумча жумуштардын акчасы төлөнбөй жатат. Себеби биз өзүбүз деле билбейбиз. Конкреттүү түрдө бир дефектин айтпайт, конкреттүү түрдө биздин жолдогон катка жооп бербейт. Эки тараптуу иштешкен боюнча алардын прорабы келген. Хични мырзанын айтышы боюнча күнөөгөн убагында бүтпөй калды, биздин окуубузду үзгүлтүккө учуратты деп атат. Анан эмне себептен убагында бүтүрө албай калдыңыздар деп атам келишим. кошумча жумуш болгонунга себептүү. Биз 25 августта 155 миллион сомдук тегерегиндеги болжол менен. Ошол эмени биз аткарып бүткөнбүз уже 25 августта. Буну биз катта да жибердик, дагы жөнөттүк барга. Булардан катка жооп жок да. Өзүнүн негизги жумушун бүтүрбөсө анан кошумча жумушту каяктан бүтүрөт? Кошумча жумушту
бүткөрүү жасоо боюнча биз ортобузда эч кандай келишим жок. ОЗЭК дагы, кагаз жүзүндө дагы. Бизде бир эле негизги келишим бар. Бул 146 миллионго негизги өзү сметасын берген, жумушту бүтүрөт. Эч кандай кошумча жумуш жасап кое бер деп айткан эмессиз. Жок, сметадагы жумушун бүтүрө албай атса, анан кошумча жумушту каяктан жетиш бүтүрөт? Ал мүмкүн эмес да. Кошумча жумуш бүтүрүшүн биз мына кошумча жумуш чыкты деп аны фиксация кыласыз, фото, видео материалдан кийин отчетко беришибиз керек да. Ал сметасын берет, канча сомго жасайт. Биз макул болсок, келишим түзүлөт, анан кийин иш башталат да. Сиздер дагы юридикалык жаксыздар, алар дагы бир юридикалык тарап. Анан мындай ошончо чоң сумманы кошумча жумуш жасалып атса, кошумча келишим түзүп алып туруп, андан ары жасап кеткенге жаңы сметаны алып келип туруп, эмнеге андай болгон эмес? Азыр бир кошумча келишимиңиздер жок экен да. Кошумча келишим боюнча эмнеге жасалат? Булардын түрк инженерлери Турцияда болчу. Алар биз өзүбүз барганда эсептешип отуруп, андан кийин жасап беребиз деп айтышкан. Биз ошого ишендик, ошол менен жасап кеттик да. Түрк инженери Стамбулда экен, ошол жактан удаленный биз иштешип аттык. Бул жакта эч кандай булардын прорабы келген жок. Айбек мырзанын прорабы келген жок. Технадзор даже Азамат Ахматов келген жок. Биз өзүбүз удаленный булар менен по телефону сүйлөшүп, кайсы жерин кандай кылабыз, мына жерин кандай кылабыз, бул жерде объем көбүрөөк экен, эмне кылалы десек, бүтүрө бергиле, биз барганда чогуу эсептейбиз дагы, отуруп канча объем көп чыкса, ошону биз төлөп беребиз деп айтышкан. Ошол себептен. Анан кошумча жумуштар каяктан чыкты? Башында эсептелгенде эмнеге алар кирген эмес? Эмне Башында эсептелгенде бул мисалы үчүн бир эле Караколду айтып берейин. Эски здание. Булар метражын өздөрү Турциядагы инженерлери туура эмес эсептешип алган. А биз иштин жүрүп аткан убакта биз буларга айтканбыз. Хүснү мырзанын өзүнө директор жана директор Хүснү мырзанын өзүнө айтканмын. Хүснү мырза, биз мынау 5 этаж экен, смета менен кетсек, бунун 3 этажы бүтөт экен. Калган 2 этажы калып кетет экен, эмне кылалы десек, бүтүрө бериңиздер, биз кийин иштин аягында кошумча жумуштар менен эсептеп сиздерге акчасын төлөп беребиз деп. Потому что 2 сентябрга уже мектеп ачыш керек. Сиз кайсы убакта айттыңыз ушул көп экен деген? Бул көп экен деген биринчи биз июльда сүйлөштүк, июлдун аяктарында. Хүснү мырза менен. Андан кийин августта да айтып аттым. Өзү менен жолукканда да айттым. Камсанабаңыз, биз төлөп беребиз деп айттым. Эгер жок, бул жалган дей турган болсо, же биз берген объемдор мына кирбей калган объемдор жалган дей турган болсо, биз любой время барып тастап бергенге, далилдеп бергенге даярбыз. Биз мында ойго келип калдык азырчы, мисалы Хүснү мырзанын ниети жаман деген элечи. Туура эмес ниетти. Кыргызстанга Маривди туура эмес таанытып атат деген ойдочу. Анан булардын башынан эле кара ниети болгон экен, бизге ушинтип төлөбөй коеюн деген экен дегенне кандай жооп бересиз? Эми кара ниет боло турган болсо, биз ал компанияны эмнеге чакырып келебиз дагы, эмнеге ага биз ишенип ушул жумуштарды беребиз? Кара ниет болгон болсочу. Өзүнүн кара ниети болгон окшойт да, ошол максатта бизге бут тосуп мектептерди ачтырбай коюу максаты болгон окшойт. Анткени дегенде мына биз сизге азыр бере турган документтердин арасында акт сверка бар. Бул эки юридикалык жактын бухгалтерлердин ортосунда түзүлө турган документ. Бизден канча сом чыкса, алардын счетуна отурду деп алар тастыктап берет. Ошондо биз мына 28 августка чейин эле биз ар бир траншта 21 миллион, 18, 13 миллион деп отуруп 123 миллионду которуп берип коет атпайбызбы? 28ге чейин эле. 28 августта бул бүтүрө албай калды, ушунча акчаны алгандан кийин деп туруп, андан кийин биз башка компанияны киргизип, башка компанияга андан кийин ушул эле акчаны алып, ал бүтүрбөй койгон жумушту кайра эле ушул эле акчага биз ал туура эмес жасаган нерсени бустуруп, анан кайра жасап коебузбу? 2024 жылдын аягында Сапат лицейлери Түркиянын билим берүү министрлигине караштуу Мариф фондунун карамагына өткөн. Андан соң 2025 жылы жайкы каникулда 15 мектепти капиталдык оңдоодон өткөрүү пландалган. Айбек Мамбетовдун айтымында башка компаниялар жумушун белгиленген мөөнөттө бүткөрүүгө жетишкен. Бир гана Ата Строй Групп менен гана көйгөй жаралууда. Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин Кыргыз Республикасынын аймагында жалпы 19 мектеп бар. 19 мектептин жаңылбасам бир 15-inde
бир убакта ремонт иштери башталды дагы бир нече компания иштеди. Мисалы ошонун ичинен жетөөсүн Атастрой кылса, калгандарын бир канча компания өздөрүнүн акыбалынын күчүнүн жетишинче алышты дагы. Бишкек, Чүй облустарында 5 мектепти бүтүрдүк. Анан Бишкектен Алат университетинин 2 зданиясын бүтүрүп бердик. Буну биз акыркы срогубуз бизде деле 25 эле, бизден деле кечүүгү болду. 31 август түнкү саат 4-5-терде акыркыларын берип, уже 1 сентябрга запускать эттик мектептерди. Сиздерге деле ушундай эле мөөнөт берилген. Ушундай эле мөөнөттү июндун аягында баштап, августтун аягына бүтүрдүңүздөр сиздер. Ооба. Ал жерден общий биринчи бул стройка. Стройкада өтө көп нюанс болот. Ал нюанстардын ичинде доп жумуштар болот. Ал жумуштардын баары фиксация болгон. Алардын баарын Кудайдын кудурети менен, Кудайым жардам берди, бүтүп кеттик. Кудайга шүгүр. Биз 28 августта 4 мектепке барганыбызда 4 мектептин 1 сентябрга даяр болмок түгүл, жаңы ремонт башталган акыбалда болчу. Бир дагы туалет, бир дагы душ, ал жерде жатак мектептер, лицейлер да даяр эмес. Кафелдер башылган эмес. Кафел басканга чейинки башка иштер жасалган эмес. Топурак бойдон болчу да. Ал боюнча тастыкталган видео материалдарды көрсөтө алабыз. Андан кийин ошол учурдан баштап биз башка компанияны киргиздик. Бул 2 айлык мөөнөттө бүтпөгөндөн кийин дагы 2 айлык мөөнөттө да бүтпөйт деп туруп, биз тез арада күн түнү иштеп бүтүрүп бере турган компанияга сурандык дагы. Ал компанияга биз Атастройго ошол мектеп 2 мектеп үчүн которуп берилген акчабыздан тышкары кайра 47 миллион сом тигинин бузуп койгон иштерин кайра оңдоп жасаганга 47 миллион сом которуп бердик. Бүгүнкү күндө Атастрой 45 миллион сомго 2 мектепти жасай турган болсо, 45 миллионго толуктуу түрдө жасап бүтүргөн жок. Ал 37 миллион сомдук иш аткарды. 37 миллион сомун бизден алды, биз котордук. Калган жумуштарын толук бүткөн жок. Бирок аркасынан анын жасалган ишин кайра оңдоп, кайра толук мектепти иштетиш үчүн биз 47 миллион сом башка компанияга которуп бердик. Эмне үчүн демек Атастройго 37 миллион сом берипсиздер бүтүрүүнүн жумушун деп. Андан кийин башка келип анын жумушун аягына чыгаруучу компанияга 47 миллион сом эмне канча көп чыгып кетти кийинки төлөгөн суммаңыздар? Биз ал компанияны деле сиздерге данныйын берели. Алардан деле сурасаңыз болот. Биздин катышуусубуз деле 28 августтан баштап 8 сентябрга чейин өтө кыска убакыт. Мектепти күнү түнү иштеп атыш керек. Ал жака деген башка тараптан жумушчу күчүн тартыш керек болду. Анан өтө кыска убакытта биздин башка аргабыз жоктугунан бул 2 эсе сумма менен жасалды. Андан сырткары бул туура эмес жасап кетти да. Биз сантехнический жумуштарын толуктуу түрдө жасабагандыктан бул кафелдин тешиктеринен, потолоктордон суулар акты, сууну кое бергендечи. Анан кафелдерди кайра бусту, сантехнический работаны кайра нөлдөн баштап жасады. Ал бускан кафелдер жарабайт, кайра коюлбайт, кайра жаңы кафел, жаңы кей. Бул 3 жумуш жасалды да. Биринчи Атастрой жасап кетти, аныкы жараксыз болуп калды. Аны бусту бускан үчүн өзүнчө төлөндү. Кайра жасаш үчүн жаңы строй материал, кайра жаңы кызмат көрсөтүлдү да. Анан ошондо 2 эсе эмес 3 эсе ашык төлөнгөндөй болуп калды. Баягы стайга кошулган эмес. Бирок отуп эле. Стайк марафта турат, нарды көрүп. Азот төлөтүн арага станок тесип коюлган. Бул эми астатчы мусорлары да трубкаданчы. Бул полтора мусор кирип мактарга забит айтып калган да. Эми азыр акырын көрөлүк. Утечка болуп таппай биякты талкаладык. Биякты талкалашты. Көрсө 2 турбаны чыгарып коюп туруп заглушка койбой кетишиптир. Ал жасадык деп бизге өткөзүп берген, биз кабыл албасак деле болот эле. Ал жерде карапайым жумушчулар иштеди. Алардын эмгек акысы төлөнүш керек, келишимдин биз талаптарын аткарышыбыз керек. Биздин жетекчинин көрсөтмөсү менен бул суммалар которулуп берилген. Акыркы биз эң акыркы которгон акчабыз дагы ошо
магазиндерден, Таластан, Караколдон строй материалдарды алган, карызга адамдарды иштеткен, адамдардын акчасын берген эмес, магазиндин акчасын берген эмес. Буга чейин биз 28 августка чейин төлөнгөн 123 миллиондон бир да сом берилген эмес аларга. Биз кийинки акыркы төлөгөн 8 миллиондон биз ошолордун акчасы төлөнсүн деп берип атабыз. Ошол акчадан да толуктуу түрдө алар алган эмес. Бүгүнкү күндө мына бизге келип атат да. Мындай деп сөз болгондо өзүнүн ата стройдун жумушчулары жана строй материал алган магазиндер мынтип бизге чыгышкан. Сиздер ата стройго карыз экенсиңер деген. Анан мен материалдарды, документтерди бүт көргөзгөм. Биз бир да сом карыз эмеспиз. Жасап өткөргөн жумуштарын кабыл алдык, төлөп бердик. Анан кийин келишим боюнча 30% которбой турат, толуктуу түрдө өткөзмөйм. Биз 30%ден да аз, 8 миллион сомдон кармап калганбыз да. Ошол сумманы силер үчүн которуп бергенге айла жок, бардык, анткени жетекчи айтты буларга беришибиз керек деп. Анан тигилер айтышты, биз Ата строй компаниясынын директорунун жанына барып туруп телефон чалабыз, ошондо которгула, биз андан акча түшкөндөн кийин андан алып кеткиле болот, ал киши бербей коет деп. Бул адамдар бар бүгүнкү күндө, айтып бере алышат. Анан эми биз андан сырткары бул 25 августта бүтүш керек болчу да. 25 августта бүткөн жок. Бүгүнкү күнгө чейин өткөрүп бере албай, мына февралда өткөрүп берди. Жана Февралга выполненных работ февралда берди. Ооба, февралда биз кол коюлгандан кийин февралга чейин бул срок нарушение болду да. Келишимде көрсөтүлгөн срок нарушение болгондо келишимде көрсөтүлөт. Ал өз учурунда жумушту аткарып бербесе, биз штрафтык санкцияларды колдонобуз. Анан кийин ушул кармап кала турган акча болот. Бул эсептелгенде общий 146 миллион сомго эсептелмек дагы бир далай акча чыкмак. Аны да кармаган жокпуз. Аны да ошо жетекчиликтин Штраф санкцияларын колдонгон жокпуз. Штраф санкцияны да колдонгон жокпуз. Биз ошо учурунда келишимдин мөөнөтүнөн кечикти, бизге жана анча зыян келди деп биз органдарына да кайрылган жокпуз. Бул биздин жетекчинин бул кишиге кылган мамилесинен да. Мынау АОРлерге кол коюп берип, жанагындай кылганыбыздын бирден бир себеби Айбек мырза бизге жанагындай деди. Аудит келет, бизге аудит басат. Эң аягында 20 канчанчы январь беле, февралда. Барганда 27 жана аверлерге кол коюлганда мына жакта ошолор боюнча бизге деген аудит келет. Атамбек биринчи биз мынау аверди кол коюп бүтүрүп алалы, андан кийинки доп соглашение түзүп туруп, булар бизге ультиматум коюп атат. Мына кол коюп берсе, андан сага биз доп соглашение түзүп беребиз деп атат. Бул авердеги суммалар биз 24 августта бүткөн. Буларды эсептеп кетип атат, кийин эң аягы булардын инженерлери сентябрда келе атат. Алар алып туруп, биз барабыз 1 айда, 2 айда силерге эсептеп чыгарып жөнөтөбүз деп атат. Вот ошол жөнөткөн. Анын арасында биз өзүбүз эсептеп чыгарганда буларга берип атабыз. Булар Турцияга инженерлерге жиберип атат. Инженерлер карап туруп, эсептеп туруп эле, карап туруп эле ошентип бизге мыналар экен деп жиберип койду. Айбек мырза айтып атат, буну сиз деген азыр мына биринчи эме боюнча бүтүрөлү, сиз кол коюп бересиз, бизге аудит келет. Сиз ушуну бүтүрсөңүздөр, анан доп соглашение түзүп беребиз деп атат да. Кирбей калган объемдорду Хүснү мырзанын өзү менен түрк инженерлери менен сүйлөшүп, чечип, өзүңүздөр чечип алыңыздар деп атат. Эмнеге келип туруп азыр Айбек мырза ортомчул болуп атат дейм да. Эмнеге Хүснү мырза менен өзүбүз сүйлөшө албайбыз? Мына контрактта Хүснү мырза менен түзгөнбүз да. Эми булар жалпы эле бир мекеме болуп атпайбы деген, бул сырттан келген адам эмес да. Эми бирок ошончо 1,5 ай жумуш күндө биз ушулар менен иштештик да. Айбек мырзаны биз караанда көргөн жокпуз, объектти мисалы да. Сиздер жасап жибердиңиздер беле ушул жумуш учурунда, могу жумуш бүттү, монча которгула деп. Анткени башында биз бул актты кабыл албай эле которо бериптир суммаларды, 28 августка чейин. Бул эки тараптуу сүйлөшүү менен Хүснү мырза да иштерди көрүп аткан, иштерди көрүп, иш жүрүп атканына байланыштуу ар бир лицейде булардын директорлору болгон. Ошол директорлордон сурап, иш жүрүп атабы, жүрбөй атабы, кайсыл объем кетип атат, кандай жумуш барып атат. Ошого карап, сурап билип, анан кийин бизге акча которуп аткан. Атамбек Салиев кошумча жумуштар чыкканы тууралуу маалымдап, буйртмачыга 15 жана 22 августта 2 жолу жибердим деген катты көрсөттү. Бирок Сапат билим берүү мекемеси ал күндөрү Атамбек Салиевден эч кандай кат келбегенин айтууда. Мындан сырткары дагы быйыл 25 январда жазылганы көрсөтүлгөн каттарды бизге берген. Сапат билим берүү мекемеси ал каттар январда эмес, кече жакында эле 16 мартта электрондук почта аркылуу келгенин белгиледи. Жанагы кошумча 44 миллион сом боюнча да сиздердин АВР барбы?
Барып берген. Ага кол коюлган жок. Эч кимдин макулдашуусу. Ошол боюнча Хүснү мырзанын өзү менен чечишкилери атат. Түрк инженерлери менен чечишкилери атат. Ошо биз Хүснү мырза менен байланыша албай атабыз. Биз барганда жумушчулар жүрөт. Иштесемби, иштебесемби, жумушчулар толук эмес. Жумушчулар да мындай квалификационный работниктер эмес мындай. Эң арзан жумушчуларды алып келген да. Анан аларга биз тезде бүтүрүш керек. Срок деген 25 эле, 25 эмес бүгүн 28 август болду. 4 күндөн кийин 1 сентябрь. Биз кошо иштедик. Өзүбүздүн жумушчулар, мугалимдер, директор ошол жерде баарыбыз кошо иштедик. Ал жерде деген кеминде бир 500 бала окуйт. Мектеп өз учурунда ачылбай сырыф болду. Бүгүнкү күнгө чейин азыр мен сизге берем материал, видеолордучу. Аркасынан суу аккан жерин бүгүнкү күнгө чейин башкага биз акча каражат коротуп жасатып атабыз. Бул биз үчүн да бир мындай жакшы нерсе эмес да. Ал жерде жакшынакай балдар окуш керек, окуу процесси болуш керек. Бирок анын баары жакшынакай болгон жок. Бир жериңен суу агып отурса, экинчи жагынан кыш келди, сентябрдан кийин биздин тоолуу аймактарда уже ноябрда уже суук түшүп калат. Мен уже эсимде датасы толук жок, Таласка барганда жатакана муздак. Анткени жылуулукту бере албай атабыз. Жылуулукту берели десек, булар ремонт кылып атып, жылуулук системасы кете турган трубаларды тешип коюшкан да. Тияктан ысык суу кетет, ысык суу кайра обратно котельняга барбайт. Ошону ноябрда жасап бүткөн. Ноябрга чейин ата-энелерге да, балдарга да ыраазычылык билдиребиз да. Ошо жатакана муздак болуп атат, ысык суу берилбей атат, же душубуз толук бүткөн эмес деп, мындай эч мындай бизге бир жаман нерсе айткан жок да. Манас ата боюнча булар ар бир санузелдерди, ар бир туалетти, канализацияларды бизге потолокту тешип туруп өткөрүп бергиле деп атат да. Биз аларга болбой койдук. Зданиянын конструкциясы бузулат деп. Жерден 30-40 сантиметр көтөрүп туруп, канализациянын турбаны алып барып, стояк менен түшүргөнбүз. Булар именно ошону келип туруп оңдотуп туруп, башка фирмага теширтип потолокту. Ар бир Таластагы, Манас атадагы зданиядагы ар бир этажда бир 5 туалет болгондо, ошо 3 этаж, 4 этаж болгондо, ар бир этажды булар 100 турба менен тештиртет. Ал жерде мондогон арматуралар бар да. Алар уже зданияны биринчи очередь конструкциясын бузуп атат. Кыргызстанда 5 балл, 6 балл, 4 балл жер титирөөлөр бар. Эртең Кудай сактасын. Жер титирегенде здания үзгүлтүккө учурап кулап түшсө эмне болот? Биздин балдар эмне болот? Жана көтөрүп койдук дегенде. Биз ошонун улам биз көтөрүп койдук. Булар ошондо көтөргөн нерсени булар ылдыйга түшүрүп атат. Ошондо булар башкадан кылдырып атат. Бизге берген аларга биз күнөөлүү эмеспиз да, туурабы? Берген видеолорунда сиздер барганда баягы кээ бир сырдоо иштери бүтпөгөн видеолор турат. Анан баягы кафел басылбаган, бир мындай кафел басылбай эле топурак бойдон турган жерлерди көрсөтүп атышат. Ошол кафел басылбаган жерлер боюнча биз толук бүтпөй турган нерсени көрсөтүп атат да. Жок, андай эмес. Булар 12 августта коридорлорду кошуп берип атат. Мунуларды кафел кылгыла деп туруп. Булар сметада жок болчу. Элестетиңиз, эми чаңда кантип краскалайт? Биринчи очередь биз бүт демонтажын алып чыктык. 3 этаж, 4 этаж. Демонтаж мусорларды алып чыктык. Чаңын бүтүп, анан кафел бүттү. Ошол убакта уже 28-29 август болуп калды, бирок ага чейин деле Эрнисбекке басып атты өзү. Бүт бардыгын. Андан кийин сырдоо иштери болду да. Ага чейин биз сырдоо иштерди топтоп туруп, ал жерде уже чыктык дагы балдар. Боюк косметика ремонт кылган балдар чыкты дагы. Жатакананын подвалындагы столовойду бүт баарын ошакта сырдап атты да. Булар анда эмне себептен бул 28 августта булар менен келишип албай биз башкаларды киргиздик, буларды чыгардык, башка компаниялар келди деп атат. Чыгаргандагы талаш эмнеден болду? Биз да билбейбиз. Бизге билдирүү берген жок. Биринчи келишим. Биз барып көрсөк, бүтпөй туруптур, шок болдук. Анан кийин биз башка компаниялар суранып, аларга эки эсе төлөп берип атып калган жумушту бүтүргүздүк. Булар бүтүрбөй эле отуруштур деп атпайбы? Ошол эмени кайсы жерден бүтүрбөппүз, айтпайсызбы? Талас боюнча эле. Айтып атпаймынбы, ошо Манас ата боюнча. Мери Манас. Манас ата боюнча, сырдоо иштер боюнча. Булар санузелдерин өздөрү башкадан кылдыртышты, өздөрүгө жактырбай. Биз дагы күнөөлүү эмеспиз да, булар зданиянын конструкциясын бузуп туруп, кайрадан башкадан жасатып атат, Элиман мырза. Конструкция аны жасаткандан дагы баягы жасалбай турган жумуштары да бар экен го. Ошол
кафель болчу, ошол кафелди булар коридордогу 3 этаж 4 этаждын кафелинде булар бизге кошумча иш катары 12 августта бизге берип коюлат да. Ага чейинки бүткөн жумуштар боюнча биздин була ошондой эле сантехника боюнча санузулдар боюнча почти бүтүп койгон болчу да жумуштар. Сануз кээ бирлеринен суу атып атат ачканда. Аны уже алар өздөрү мойнуна алышкан 28 августтан кийин. Сиздердин сантехникаларыңыздардан кээ бир жер кышында жылыбай калды деген күнөөнү коюп атышат. Сантехникага Жылыбай калып, анан суу атып, мындай. биз отоплениени кылган жокпуз да. Отопление боюнча биз эч нерсе кылган жокпуз. Мектеп чоң. Эки мектептен чоң. Нюанстары өтө көп. Основной жумушту мектептин ачылышын биз 8 сентябрга кылып бердик. Андан кийинки чыккан нюанстарды, допустим, мурунку жасалып кеткен жерлерден суу агып кетет. Бир жери бүтпөй калган жерлери бар. Майда чүймүдө жумуштары менен биз октябрга чейин жүрдүк. Алыска барбай эле кече күнү эле бизге Таластан дагы жазышты, могул жерибизден суу чыгып кетти деп жапшырыйчасынан анда барып жасап бердик. Бүгүнкү күнгө чейин баягы жашагандан кийин 1 жыл гарантиябыз бар. Гарантийный сроктун ичинде ал августтун 29-унан кийин ответственность мен алгандан кийин бул жагына уже башка жеринен деле косяк чыга турган болсо, ал уже менин мойнума иленип калат да. Ал жагын уже териштирбей эле биз өзүбүз учпай эле кылып келатабыз. Ошо суулар агып атат деген боюнча айта кетпейсизби? Бул эмнеден канализацияларды эмнесин туура эмес коюптур, баягы санузулдардын эмнелери туура эмес болуп турганда? Сантехниктердин шалакылыгы. Ошол жерде жүргөн прорабтын шалакылыгы. Контролдун жок болгондугу. Материалды коем, ладно, учпай эле коеюн. Кыздар лицейиндеги жатакананы ала турган болсок, 4 этаж жатакана болсо, биз барган маалда кафелдерин бүтөйүн деп калган жерлерин биз бүтүрүп бергенден кийин раковина чашагендерин установка кылып бүткөндөн кийин сууну запускать эткенде суулар агып баштады. Уже непонятно болуп калды. Бир күн токтоп калат, бир күн чыгып кетет. Анан ачкандан кийин көрүндү, бул жерде баягы чашаген унитаздар коюлгандан кийин канализация келатканда стаякка кошулбай калган жерлери бар. Суунун трубалары раковиналарга бараткан жерден кесилип туруп, бул жагынан уланбай калган жерлери бар. Ошонун баары жогу агып бул подвалына түшө берет. Подвалында бир 10-15 сантиметрдей суу болуп калган. Ал жерде электр энергиясы бар, аристону бар, оборудование күйүп кетсе ким жооп берет? Ал жагы да бар. Ошонун баарын анан полностью переделка кылып жасап бердик. Элестетиңиз, өзүңүздүн кызыңыз лицейге берип атасыз. Биринде эмес, 8-inde барды, 8-inde баргандан кийин да башын раковинага жууп атса, чачын раковинага жууп атса. Бир жолу кат жөнөтүп же сиздердин астыңыздарга келип ушул Атастройдун директору мага мынча акча бербей койдуңар, кошумча жумушка буну бербей койдуңар деп сиздери келдиби эле мындай? Сурадыбы эле мен акчамды бер деп? Бул СМИлерге чыгардан алдын. Бул журналисттерге кайрылардан алдын акыркы жолу сүйлөшкөнүбүз мына ушул өткөн жума бүгүн 4-күн болсо 1-күнү эле сүйлөшкөн болуп атабыз алардын өкүлдөрү менен. Бирок ага чейин мен 28 августта эле айткам Атамбек мырзага, курулуш иштерин мындан ары мен көзөмөлдөйм, мен жооп берем. Буга чейин түрк жарандары болгон, алар биздин жарандары менен кандай сүйлөш керек билбейт. Мен талап кылам, мен сүйлөшөм деп айткам. Бул киши биздин жетекчиликти дагы башка адамдарды издештин кажети жок эле. Мага келип кайрылыш керек эле, бирок кайрылып жүрчү, сүйлөшүп жүрчүбүз мына. 6 февралда Кайрылганда эмне деп кайрылчу? Кайрылганда биздин бүт элек жумуштарды мен бүтүрсөм болобу деп кайрылчу. Эң акыркысын айтайын, өзү кечеги күнү көрсөтүп атат. Бул катында мынтип жазып атат. Атастрой бизге кайрылып атат. Жаллабадта Курманбек Баатыр, Жаллабадтагы Курманбек Баатыр лицейин строительная, орусча экен, орусча окуп берейин. Строительно-монтажные и отделочные работы выполнены частично и на текущий момент в полном объеме не завершены деп өзү айтып атат. Ошол жумуштарды бүтүрүүгө мүмкүнчүлүк бериле деп 16 мартта жазып атат. Бизге деген бул 19 мартта келди. Бизге электронный дарекке жөнөттү. Мына толуктуу түрдө бүткөн эмес, өзү жазып, өзүнүн сөзүн эле айтып кыргызча айтып берейин. Ошол бүтпөй алган жумуштарды бүтүрүүгө бизге мүмкүнчүлүк бергиле деп атат. Ал жерде берди, мисалы, акча доолап жазган жок, карызсыңар, карызды бергиле деген сөз жок. Муну берем сизге. Ошол боюнча айтып атабыз биякта. Тигиде уксаңыз толук. Мен баягы интервью бергенде айткам. 22 миллион сомдук биз такырып калган жумушубуз бар.
22 миллион сомдук жарым жартылай бүтпөй калган жумуштарыбыз бар. Ошонун негизинде булар доп соглашение бизге берип атат. Ошону Айбек мырза өзүнүн мойнуна алып 29 майга чейин бүткөрүп бергиле деп туруп өзү бизге доп соглашение берип атат. Кирбей калган объемдор боюнча биз жооп бербейбиз, Күйсүн мырзанын өзү менен чечишкиле деп атат. Доп соглашение боюнча ал жерде сизге бар белесизби? Эми доп соглашениени окуйм эле. Вот мына. Бул жерде курулуштун мөөнөтү эле узартылыптыр да. Мөөнөт узартылган. Анан бул жерде доп соглашение жазылбаптыр. Могу жумуштарды жасайсың ушул ичинде депчи. Бул мөөнөтүн 29 майга чейин узартыптыр, бирок могу жумуштар жасайсың деп жазылбаптыр. Бул анткени чечеси жок го. Бул пункттар биринчи келишим негизинде пункттар. Биринчи келишим негизинде пункттарды коюп туруп ошентип узартып берди мөөнөтүнө. Биринчи келишимдеги сметанын иштери боюнча 29 майга чейин бүтүрүп бересиңер деп айтып атат. Мына пункттарды көрсөңөр, биринчи контракттын пункттары. Пункттары жок. Пункт 1 бул жерде жөн эле жазылып турат. Слово и цифры не позднее 25 августа 2025 года заменить деп эле. Просто могу сөздөрдү эле заменить деп алмаштырылсын деп эле жазылып турат да. Мына келишимдин башында к договору строительного подряда на выполнение ремонтных работ от 1 июля 25 года деп. 1 июльдан деп. Вот ошонун негизинде булар бунун жок, ошондо эле ичинде жазылбаптыр да, могу жумуштарды жасайсың майга чейин деп. Бул жерде дегени ушул контрактта кайсы смета боюнча иш алып барганбыз, ошол сметанын жанагы айткандай эле сырткы жумуштары боюнча ошону бүтүрүп бергиле деп мына биздин колубузга берип атат 29 майга чейин. Ошо келишим сизде болуш керек. Кайсыл? Жанагы биринчи келишимиз. Биринчи келишим ооба, мына. Мынакей. 1 июль 2025. Вот ошол. Ошо негизинде эле узартып коюшту срок. Ошо негизинде эле бул жерде жөн эле срок узартылыптыр, могу жумуштар жасаласын деп жазылбаптыр деп атам да, кошумча келишим. Ошол мына келишимдеги сметадагы жумуштар ошол. Бул жерде ошондо эле жазыш керек. Мына жумуштар деп. Мына ошо контракттагы сметадагы боюнча айтып берейин сизге. Анан анткен буну айтайын дегеним, булар айтат, биз бул келишимди узарткан себеби жана аягында 8 миллион которуптур 17-чи могу түзүлгөндөн кийин 8 миллион сом. Ошону которуш үчүн эле ушул келишим түзүлдү деп атат да. То, что был Атамкул, который азыр айтып атат, озвучил, то, что коридорлорду кийин объемга включать эткен, да, действительно, мен тастыктап берем, потому что мен койгом ал кафелди. И мен бүгүнкү күнгө вот ошол акчаны ала албай атканын себеби мен ушуга Атастройго келишке туура мажбурмун да, потому что у меня же там заработанные деньги свои есть. Сен айтып атасың азыр, почему Жалабатка письмо берди деп. Он имеет право письмо дать, потому что бул ошол жумушту ошол маалда жасаган. Он туда деньги вложил, но эту работу он не докончил, а там көп акча бар да. А ошол көп акчадан, почему мы этот разговор начали, потому что он мне должен. Как бы. Ему они должны. Бул жерде айтайын дегеним эмне себептен, анткени бул компанияны кечегиде булардын башынан кара ниети болгон экен деп айтыпсыз, бизге ушуна бербейт деп. Анан ушундай адам болуп атса, анан кайра дагы эмнеге ошого иштегени баратасыз, кайрадан ошону бергиле мен бүтүрөйүн деп баратасыз деп сурап атпаймынбы? Берде будет правильно. Эң жакшы жагы договордун негизинде эле какие они виды работы жазалган болсо, на сегодняшний день тут Кызылдашев бул прав эмес. Заказчиктин инженеры пусть приедут с Турции, пусть наши выйдут отсюда вместе приехать, прям кылынган жерден санап, прям ошол жерден подтвердить этип, анан сметадан ашып кеткен объемдорду доп соглашениеге кошуп, отдельный документ жазап, анан АБР түзүп, акчасын төлөп берсе, вот и все, берди ошол эле, просто стройкага түшүнгөн адам керек берди. Кыска сөз. Мында ушул да. Анан сиз айтып атасыз, тиги таласка фирма кирди деп. Конечно, если доп работалар көп болуп атса, берки фирма успеть этпей атса, они попросили, эти ребята приехали, они помогли, закончили. Он мне сейчас, на сегодняшний день, эта фирма мне деньги должна. Кача? Но если не секрет, 2,5 миллиона, это ачык эле айтайын сага, пусть он подтвердит. Ну, акыркы 17 февралда которгондо сиз Алдым, бирок потому что биз бу менен сүйлөшүп, надеялись на то, что
кийинки объемдорду вот числону көбөйткөндөн кийин биз эми иштешебиз да. 17 февралда которгондо Да, алгандан алдым. кийинки калган суммаңыз дагы 2,5 Где-то миллионго жок, алып 2 миллион 400 бар, примерно эми Андан точно учурда цифраны калганы айтышпайм. ошончо болот ага. Ошончо. Бул мен башында сүйлөшкөндө Атамкул мага айтты, өзү отурат, өзүнүн көзүнчө эле айтам. Мынакей мынтип айтты. Эрнест байке деди. Мына деди, мен акча жума сайын алып тургам. Атамкулдан. Өзүмүн иштеп аткан кезде. Мен чоң жумуш кылгам ал жерде. Менден чоң айлык алган адам болбогон болуш керек ал жерде. Мисалга да. Но менетте ошончо болгон. Ногу доп соглашение бүтсө, калган иштер АВРлер өтө турган болсо, Эрнест байке мен сиздин акчаңызды берем деген разговор биз экөөбүз ошондо кылганбыз. Атамкул экөөбүз. Бул боюнча укук коргоо органдарга кайрылдыңыз беле ушул убакка чейин? Анан бул маселеңиздер сентябрдан бери болуп атса, ушул мартка чейин бир укук коргоо органдарына кайрылдыңыз беле же башка болбоду беле? Укук коргоо органдары боюнча биз биринчи медиага кайрыла алдык. Балким сотко чейин жумуштарыбызды бүтүрөбүз деген ойдо. Эгер ошончолук болсо биз укук коргоо органдарына да кайрылабыз. Бүт далилдер менен алар укук коргоо органдары комиссия түзүп берет. Ошол эле мыйзам негизинде барат, ошондой эле фактически иш алып барышат. Биз деле болобуз. Биринчи медиага чыгалы деп чечтиңиздерби? Булар боюнча биз аларга катта бергенбиз. Силерди биринчи медиага беребиз. Силер бизге жалган сүйлөп атасыңар. 8 айдан бери бизди сүдүрүп атасыңар. Биз ошончо акчаларды бирөөдөн карыз алып берип атабыз. Мен өзүм атымда процентте кредит бар. Менин келинчектин атында бар кредит. Ошентип кредит алып чыгып атабыз бүт бардыгы. Убагында которуп аткан, булардын которуп аткан 28 чейин 123 миллион которуптур. 123 миллион сом. 28 сентябрь, августка чейин. Биздин ишибиз 155 миллион сом болуп атпайбы? Ошол убакта баягы жумушчуларга дагы берип атканбыз бүт бардыгы. Майдалап берип атканбы, алып атышканбы? Бүт бардыгын берип атканбыз. Бардыгын берип келип эмнеге бул 44 миң разница чыгып калды? Себеби кошумча жумуштарга биз акчабызды өзүбүздүн акчабызды каратып берип атабыз. Бул Ата строй групптун жетекчисин башка бирөөлөр менимче пайдаланып атат. Эгерде акча бизден аласы болсо, ал журналисттерге кайрылманы, журналисттер өндүрүп берген мүмкүнчүлүгү жок. Ал бир какой-то бир маалымат тарата турган болсо, кайрылса болот эле. Бул деген мисалы бизде Кыргыз Республикасында прокуратура органдары бар, милиция кызматы бар, ГКМБ бар. Такыр болсо жарандык тартипте бул келишимде көрсөтүлгөн акчаны төлөбөй атат. Сот органдарында бизде 4 мамлекеттик орган бар. Ошол эки тараптын ортосунда мамилени чечип бере турган. А журналисттер болсо такыр маалымат таратууда. Анан бул ошол бизде Кыргызстандын жарандарына, окуучуларга, ата-энелерге жаман көрсөтүү максатында жасалып жаткан иш деп түшүнөм. Анткени дегенде биз жана башында айттым, 1 сом карыз эмеспиз. Ата стройдун жазган катында бизден 1 сом да сураган жок. Ал бүтпөй калган жумушун өзү мойнуна алып бүтүрүп берейин деп сурап атат. Аны болсо ошо бизге каршы бир жалган бир көө жабуу, бирөөгө жаман көрсөтүү максатында жасалып жаткан иш деп түшүнөм да. Вот Христин мырза менен биз 55 күн иш алып бардык. Айбек мырза мен каранын көргөн жокмун даже. Бул 29 августта келип туруп тияктан чыгып атат, тияктан барып туруп биз жалал жолугуп атабыз булар менен. 28 август күнү менин башка бир объектимде президент ачылыш болуп аткан. Ошол объект ачылыш атып бүтүрүп туруп эле мен 29 август күнү ачылыш болду, либо 28 болду. Ошол күнү кайра жолго чыктым бияка Таласка. Барып ошол жакта бүтүрөлү деп. Менин балдарым ошол жакта 30-40 киши иштеп аткан болчу. Менин жардамчым иштеп атты, ошол жакта жүрдү. Бизден менин жардамчым снабженец бала плюс бригадирлер ошол жакта болчу. Бир эле мен өзүм жок болдум. Ошол учурда сиз башка мамлекеттик объектилерди да, мектептерди дагы алып бүтүрүп аттыңыз беле? Жок, бизде буларга чейин биз бир больница алганбыз. Ошол больницаны Оштон. Ошонун ачылышы болуп аткан. Ошонун ачылышын президент ачып аткан. Жанагындай эме боюнча. Ошол директор менен Хюсни мырза менен сүйлөшүп аткан учурларда сизде запистер башка барбы? Ошондой жумуш жасай бер, мен калган сумманы төлөп берем. Мына жерде айтып атат, сиздердин бир тиын акчаңыздарды биз төлөп беребиз, бир тиын да бизде калбайт. Сизге жиберип коем. Ошондо сиздин чыгарып койсоңуз да болот. Эртең чыгарсаңыз да эмеңиз чыкканда биз ал сизга болбосо как эме катары берели, чыгарып берели.
эми Айбек мырзанын моундай иштин аягында келип андай ортомчулугу туура эмес. Биз Айбек мырзаны менен келишим түзгөн эмеспиз. Биринчи очередте Айбек мырза менен эч кандай биз иш алып барган эмеспиз башынан бери. Жардамга деп барганда Атастрой групптун балдары менен Марифтин директору Хусинбей бар эле, Айбек байке бар эле. Анан Атастрой групптун балдары даже сөккөнгө чейин жетишкен да. Ошол эле биз барган маалдачы түшүнбөй элечи. Анан чогуу иштешели деп биз сүйлөшкөнбүз биринчи күнү. Экинчи күнгө бизге түшүнүктүү болду, биз алар менен чогуу иштеше албайт экенибизди. Себеби дегенде иштей турган болсо чогуу бир команда болушубуз керек. Тийбегиле деген жерлерди бузуп кетишкен, албагыла деген жерди алып кетишкен. Газону бар эле. Газонго жетишпейсиңер, убакыт жок десек болбой эле. Аны демонтаж кылып койду, майла жок. 3 күндүн ичинде ал газонун сеткаларынан бери полностью алмаштырып бердик. Ошондой болду. Андан кийин булар менен балдардын көпчүлүгүн чыгарып ийдик. Балдардын өздөрү менен деле сүйлөштүк, биз менен иштешкиле, тыйынын көбүрөөк төлөп беребиз. Бизге максат буну бүтүрүшүбүз керек. Акча иштеп калышыбыз, биз буну бүтүрүшүбүз керек. Жардам бергиле дедик. Ким түшүндү, бир общий 100%дан ал жерде жүргөн балдардын бир 20% балдары калды. Реально иштеше турган балдар. Ал балдар менен бүгүнкү күнгө чейин иштешип келебиз, уста кишибиз. Ошол калган балдар менен иштешкен эмеспиз. Эгер эки тарап тең кол койгон документтерди карай турган болсок, Сапат эл аралык билим берүү мекемеси подрядчы компанияга жасаган жумушуна жараша каражат которгонун түшүнүүгө болот. Ал эми Атастрой групптун директору айтып жаткан кошумча жумуштар тууралуу тастыктаган документти көрө алган жокпуз. Болбосо кошумча жумуштарды жасоого макулдашылып жаткан аудио, видео запистер дагы жок экен. Биз бул материалда бардык тараптардын пикирин ачык берүүгө аракет кылдык. Миңдеген балдарга билим берген окуу жайдын айланасындагы талаш калыс каралып, адилеттүү чечилишине тилектешпиз.